Assalamu alaikum. Чыңгыз Шер каналынын катталуучулары жана подписчиктери, катталбагандар болсо катталабыз. Видео менен бөлүшүп коебуз. Бүгүнкү видео обзорубузда GCB 4SX английский производство, чыккан жылы 2021. Videomuzda 3-4 bölümden tartабыз. Birinci bölümü tanışıp çıkabız. GCB 4SX бұл 3SX-ке окшогон эле, айырмачылыгыны башка дагы экинчи бөлүмдө айтып кетем. Бак дизельный, оң жакта жайгашкан. Бактын объему 130 литр. Бұл эки түрү бар. Бұл балону алды арты бирдейлерди супер деп коет. Объем коуш болсо 1 куб дейт деп айтылат. Бул жакта виласы бар. Грузоподъемность коуш 4 тоннага чейин көтөрөт. Бұл гидробачок масла. Бұл гидролический системанын масласы ушул жерде жайгашкан. Кабина ачууч жерде. Масла уруйун бул жерде көрүнүп турат. Анан дагы тааныштыра кетчү нерсе. Бул аркасындагы телескопический коуш дейт. Бұл жерде мынандай 4 жагынан, бұл жагынан 2, ар жагынан 2 жайлашкан. Булар трактор жүргөндө давление берет, муну кыймылдатпастан кармап турат. Эгерде бир жерде иш кылыш керек болсо, ортого жылдырыш керек болсо, же аркы чегеге жылдырыш керек болсо, аны ичинен экинчи бөлүмдө тартып көрсөтүп кетем. Ичинен кнопка менен бирок ручной жылдырат. Анда кенен маалымат берип кетем. Высота трактор общий 2,88 болот. Общий вес 8 тонна 660 килограмм болот. Эми бул муну коуш же далбыт эткен отбойну малатокту илгенде может разница болушу мүмкүн. 8 тонна 600 мындайча айтканда. Мон двигателине келсек, двигатели 4-тактный деп коет, 4 цилиндр, 94 аттын күчү бар. Мында челистери ачылат, жабылат, жана башында видеодо көргөнүңөрдөй. Видимость көрүү эмеси жакшы. Анан эң айта кетчү нерсе, ол коопсуздук үчүн, трактористтин коопсуздугу үчүн эң керектүү нерсе, айтып кетчү нерсе, эгерде бир адам иштеп жатканда бул трактордун мынол жерине эгер турган болсо, коушту жыйнап койгон болсо, ушул жерде тура турган болсо, трактористке көрүнбөйт ал. Мынол задний вид, артты көрсөтүүчү күзгүдөйбү. Мындан эч качан көрүнбөйт. Бұл задний видтен мынол жерди көрөт, ушул жерди мына мынол жерди көрөт водитель. Анан кийин мынол жерди көрөт. Ошон үчүн коопсуздук үчүн дайым артка айдаганда, же арткы коушту жылдырганда сөзсүз кайрылып кароо керек. Видимость ичинен өтө жакшы болот. Азыр дагы кенен эме кылып көрсөтөм.